Бүгүнкү күндө биз адамдар ушунчалык майдаланып кеттик деген сөздүн маанисин кечээ подкасттан кийин түшүндүм. Эми элестеткиле, бир чоң дасторкон жайылып турат. Аябай сыйлуу конокторду күтүп атасыз. Чет өлкөдөн болобу, кудаларыңыз болобу. Сиз кыргыз кант столдук жасайт. Ал жерде өзүңүздөн бөлөк бар жогу болот. Эл жемиш болот, сосундук болот, салаттын түрлөрү болот, боорсок, нан, чакчак, эмне гана болот. Эми биз бүгүнкү күндө элестетиң, ошол дасторкондон конок же сиз бир арбузду алып жеп, бир кусок арбузду. Анан данектерин чыгарып койдуңуз. Биз бүгүнкү күндө ошол данектерин эле карап, ошого көңүл буруп, ошону эле көрүп калган заман экен да. Негизи биз ошол данектен бир аз артыраак чылсак, кандай жакшынакай накрытый столду көрөбүз. Биз ошону байкай албай атабыз. Биз ошол данектен бир аз артка жылбай атабыз. Бизге ошол обзор көрүнбөй атат. Биздин көңүлүбүз бул өтө терең нерсе. Биздин көңүлүбүз болгон поверхностный нерселерге көңүл бурулуп калган. Биз окусак, аш барса, Reels же Shorts'тордогу мотивационный 4 саатты окуй алабыз, анан ашка биздин сабырыбыз да жетпейт, кызыгуубуз дагы жетпейт, балким IQ'буз да жетпейт. Видео көрсөк, целый фильм көрүш үчүн, билбейм, биз убакыт да таба албайбыз. Кызыктуу кинолор болот да, мен целом мындай жөн эле кино көрүшкө каршымын. Reels, Shorts менен эле жашап калган заман. Биз бир аз чоңоюшубуз керек экен да. Бир аз мындай телескопту караганда мындай жылдыздар ачылып, аламдар ачылып, Алла Таалам 18.000 аламды жараткан. Телескоптон ошонун бирөөсү эле ачылат, ошону бир көрүп, телескоптон ачылат да. Биз бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн мурдубуздан алыс көрбөйбүз. Ошондуктан негативди көрөбүз. Балким ал негатив чоң бир дүйнөдөгү позитивдин бир точкасы, бир ошол дарбуздун данегиндей точка. Биз ошол дасторконду көрө албай атабыз. Бир аз чоңураак көрөлү, бир аз алыстайлы. Ошондо картина ясно.